12-13 жыл иштеп келгем. Дыйкан Эрмомат Танаев быйыл 50 сотук жерге жүгөрү айдаган. Жакынкы күндөрү түшүм жыйноо алдында турат. Анын айтымында бул жылы суу жетиштүү болгон. Бирок кургакчылыктан улам көлөмү бир аз азайып, кезектешип сугарууга туура келген. Бизде айта турган дерсе, быйылкы жылдын климаттык шарттары бир топ оорураак болду. Себеби жамгыр жааганы менен өз мезгилинде болбой калып, кээде дыйканчылыктарга бир топ таасирлерин тийгизди. Бизден айылда 3 канал өтөт биз аркылуу. Ошондуктан бир топ дурус. Бирок аны эффективдүү пайдаланыш боюнча айрым маселелер бар. Быйыл суудан көп кыйынчылык болгон жок. Ошондуктан түшүм деле жакшы күтүлүп атат. Бул аймакта негизинен күрүч жана жүгөрү айдалат. Айрыкча күрүчкө суу көп талап кылынат. Ошого карабай быйыл айдоо жерлерине суга суу үзгүлтүксүз жеткен. Мен шерде 30-40 жылдан бери дыйканчылык кылам. Мында мен 30-40 жылдан бери дыйканчылык кылам. Күрүч, жүгөр айдаганмын. Суу болбосо түшүм болбойт. Бул жылы суга суу жылдагыдай үзгүлтүксүз жакшы берилди. Суу сал кыйнеген болуптур. Быйыл Кудайга шүгүр жакшы болду. Жок, жаздан бери эле бедеге, макелерге суу койдук. Дәрүз эми көп суу ичет булар. Постоянно суу закты туруш керек. Суу таңкыс болгон жок. Жакшы суу. Башка адистин айтымында быйыл дарыялардагы суу деңгээли төмөн болду. Ага карабастан жергиликтүүлөр кезектешип сугарууга макулдашкан. Учурда Заргер дарыясында агым дээрлик токтогондуктан бул зонага Жазы дарыясынан канал аркылуу суу жеткирилүүдө. Жазы дарыясынан да 3 каналдан суу алабыз. Ошол 3 канал аркылуу мына Заргер дарыясын суу алган 3 каналга кошумча суу беребиз. Азыр жетиштүү суу барып аткан. Мына август айынан баштап мына ушундай маселе болуп калды да. Суу дарыяда суу азайып кетип, ушул мына сезон бүтөөн деген убактарда ушул кичине суу жетишсиз болуп калып, дыйкандар азыркы убакта ошол кезектешип сугарууга макул болуп, суу жетиштүү болуп атат. Каналдарды быйылкы суугат мезгилине даярдоо иштери сапаттуу жүргүзүлгөндүгү суунун үзгүлтүксүз берилишине себеп болду. Өткөн жылы берилген кубаттуу техникалар тазалоо жана буруу иштерин жеңилдеткен. 3 насосный станциясы бар жалпысынан. Бүгүнкү күндө бардык каналдарда суу жетиштүү бар. 2024 жылы жаңы техникалар келген, экскаватор, погрузчик быйыл кыйла жардам тийип, бүгүнкү күндө каналдарыбыз толугу менен 32 километр тазаланды, жаңы келген техникалардын эсебинен. Суу берүү токтогондон кийин 2026 жылга подготовка башталат, каналдарды чаап тазалоо жумуштары башталат. Райондогу 20 000 гектардан ашуун суугат жердин 15 000 гектарын өзгөн райондук суу чарба башкармалыгы суу менен камсыздайт. Суугат суу негизинен Карагулжа, Куршапсай, Жазы жана Заргер дарыяларынан 22 канал аркылуу бурулат. Нурасан Бакытбеков, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу.